Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүндөгү Муратбек аталышындагы бала бакча чыры 4 жылдан бери чечилбей келет. Бул бала бакча алгач 2015-жылы жергиликтүү тургун Айнагүл Бердалиева тарабынан негизделип 40 балага ылайыкталган. Ошол кезде менчик катары ачылган бала бакча Бердалиеванын үйүндө жайгашкан. 1 жылдан соң 2016-жылы бул бала бакча айыл өкмөттүн балансына алынып, жергиликтүү бюджет тарабынан каржыланууга өткөрүлгөн. 2 жыл жакшы болду. 3-чү мына 17-жылдан баштап проблема башталды. Жаңы айыл өкмөт келип, анан кайра ачылды, кайра буйрук чыгарып берет, жабылсын деп. Анан бул айыл өкмөт дагы көбүнчө түшүнбөдү, сиздики частный деп. Частный бар болчу, мына быйыл жабылып атат. Анан мен барсам, район айтты, неге буйрук чыгардыңар десем, районодон келип буйрук чыгартып кетти деди, мына Тажидинова келип чыгартып кеттир. Эмненин негизинде? Бирок 2020-жылга чейин бала бакчанын имараты катары Бердалиеванын үйү пайдаланылып келген. Айнагүл Бердалиеванын айтымында айыл өкмөт менен түзүлгөн келишимдин негизинде анын үйү үчүн ижара акысын толугу менен төлөгөн эмес. Мындан улам ал айыл өкмөттү сотко берген. Бул көчүрүлсүн деген буйрук 2020-жылы октябрда. Сентябрда да бир буйрук чыккан экен, ошонун көчүрмөсүн алдым. Ал 128 болуп жүрөт. Анан бир нерсе десең эле 135-буйрук деп районода айтып атат, тиги директор да айтып атат. Ошону эми сотко берип койгон. 135-буйрук жокко чыгарылса эле кайра калыбына келип айлык алмакпыз. 2020-жылы октябрь айында жергиликтүү элдин Санепит көзөмөл борбору айылдык кеңештин сунушу менен айыл өкмөт тарабынан бакча башка имаратка көчүрүлгөн. Айыл өкмөт Бердалиеванын үйүнүн бакчанын талаптарына жооп бербегендиги менен байланыштырууда. Ошондой эле бакчанын кызматкерлери жана жетекчиси жаңы бакчага которулуп иштерин улантышкан. Атайын келишимдер түзүлүп, бул боюнча кол коюлуп, келишим төлөнүп келген. Бир канча жолу райондук айыл өкмөттүн аймагында санитардык кызматкерлердин заключениясы менен ал жер жараксыз болуп табылганда балдарды кармоого. Андан соң ата-энелерден бир канча жолу арыздар түшкөн. Бул окуялардан соң Бердалиева үйүндө кайрадан 40 баланы кабыл алып, 12 штаттык бирдик менен бакча ачкан. Азыркы учурда иштетип жаткан бакчасындагы кызматкерлери үчүн айлык акы төлөнбөй тургандыгын билдирип, бул аракеттери мыйзамсыз экендигин райондук билим берүү бөлүмү эскерткен. Аны менен бирге эле айыл өкмөт менен Бердалиеванын ортосундагы келишим жокко чыгарылган. Бердалиеванын бүгүнкү иштеп жатканы биз бир канча жолу эскерткенбиз. Атайын билдирүү да бергенбиз, сиздин бүгүнкү иштеп атканыңыз мыйзамсыз деп. Ошондуктан бүгүнкү иштеп атканы мыйзамсыз. Бир гана нерсе бул жерде бул ошол Бердалиева садиктин мурдунку директорунун уставын алып алып, уставын бербей жүрөт. Печатын да алып алган экен, печатын кайра кайтарып берген, уставын бербей жүрөт. Ошонун негизинде юстициядан да печат алып алган экен, биз официальный юстицияга билдирүү бердик бүгүнкү күндө. Айнагүл Бердалиева Багыш айыл өкмөтү бала бакчаны башка имаратка көчүргөндүгүнө макул болбой кайрадан сотко кайрылган. Аталган иш Жалал Абад облусунун административдик сотунда азыркы учурда каралып жатат. Багыш айыл өкмөтүнүн 01-10-2020-жылдагы номер 135 сандуу буйругун жараксыз деп таап берүү жөнүндөгү арызы канааттануудан баш тартылган дейт. Аталган чечим менен административдик доогер макул болбой, Жалал Абад областык сотуна апелляциялык даттануу менен кайрылган. Белгилей кетсек, Багыш айыл өкмөтү 9 айылдан куралып, 22 миңге жакын калк жашайт. Анын ичинде 5 мектепке чейинки билим берүү мекемелери иш алып барат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.